Эми Кыргызстанда тойлордо кызмат көрсөткөн ырчы тамадалар салык төлөп калышы мүмкүн. Бул боюнча Мыйзам долбоору жогорку кеңеште сунушталып жатат. Долбоордун демилгечиси Нарынбек Молдобаев тамадалык кызматтын кирешелүү тармак экенин айтат. Бул демилге коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ырчы жана тамадалардын сынына кабылды. Мамлекет тарабынан жардам сурабай өз арабасын тартып жаткандар салык төлөөгө каршы чыгышууда. Темага кабарчыбыз токтолот. Салык маселесине келгенде тамада ырчылардын кирешесине касылгандардын санарбын. Буга чейин Ата журт фракциясынын депутаты Курмантай Абдиев ырчы тамадалардын тойлордон көп акы алып жатканынан нааразы болуп, бирдиктүү тариф киргизүү керек экенин айтып чыккан. Бул жолу тойлордо оюн күлкү тартуулагандардын кирешесине депутат Нарынбек Молдобаев кызыкты. Өкмөт акча жок деп эле алакан жаят, акча табуу кыйын эмес. Өздөрү жакшы иштебейт. Мисалы, салык төлөбөй иш кылгандар толтура, чекесине текшерсе болот. Эми ырчы тамадаларды алалы. Кыргызстанда бир күндө 1000 той болот экен. Тамада дегендердин кызматы $700. Ошондо тамадалардын чөнтөгүнө бир күндө $700 000 түшөт. Ошонун жок дегенде 10%-ын казынага түшүрсөк болобу? Эл өкүлүнүн жүйөсүндө той топурдагы өнөр адамдарынын акысы өтө кымбат жана кирешесинен казынага салык төгүшпөйт. Ырчы тамадалар мында пикирге кошулбайт. Тойдо кызмат көрсөткөндөрдүн 80-90% маданият тармагында мамлекеттик жумуштарда иштешет. Алар мыйзам чегинде салык төлөп жатышат. Ал эми тойдо кызмат көрсөткөндүгү үчүн дагы салык төлөшү ашыкча. Башы көрүнгөн тамадалардын бири Эрнис Кулназаров акыркы учурда той башкаруучулардын саны арбып, көп киреше табууга деле болбой калды дейт. Тууган тойду алып баргандан илгеркиче айтканда жана бир көйнөк менен калпак алып барып калдык азыр, чынын айтыш керек. Анча мынчалар болот. Анча мынчалар берип калат, бирок ал мындай көп эмес. Бул киши айтканда $700 күнүнө тапсаганда миллионер болуп кетпей белек. Мамлекет, мисалы, мамлекет тамадаларга эмне кылып койду? Керек болсо бир кагаз менен да бер ушундай тамада деген бар экен, ушундай алып барчу деген бар экен. Ушундай маданиятка кошкон салым үчүн болсо тамадалар тойлордо идеологияны жүргүзөт. Мисалы да, алар деле мындай бир чыгармачылыктын өзүнчө бир тармагы. Андай нерсени керек болсо ошондой маданият күндөрүнө да бизди эскербейт. Мындай демилге коомчулукка угулгандан бери тойлордо нан таап жегендердин каттуу талкуусун жаратып, сынга кабылды. Тамадачылар пикиринде маданият тармагына көңүл буруп койбогон депутаттар салык жыйноону ойлонгону чыгармачыл инсандарды өкүндүрөт. Кирешебиз көп көрүнгөнү менен анын артында түшүгүбүз да көп дешет. Канча билет чыгарсам, ошол билеттин 3%-ын акчасын эсептеп туруп 3%-ын эмеге налоговыйга төлөйбүз да. Тойлордо ырдаганыбызга салык салуу бул туура эмес жосун деп айтат элем да. Мисалы үчүн канчалаган аракет менен, канчалаган эмгек, канчалаган пешене тер менен ушул ийгиликтерге жетишебиз да, аны алар билишпейт да. Ырдаса эле ырдап жүрөт, ырдап акча таап жүрөт, паланча акча алып атат, түгүнчө доллар алып атат деп аларга ушундай көрүнүшү мүмкүн да. Депутаттардын ушундай сунуш көтөргөнү бул мындайча айтканда бир күлкүнү келтире турган нерсе да. Себеп дегенде бул закондо жок. Ар бир адам депутатпы, министрби, чыгармачылык менен алектенсе болот. Кандидаттык, докторлук илимдерин жактаса болот. Бул деген баягы өзүнүн талантына жараша, мисалы, бизге депутаттар же министрлер мисалы бир той таап бербейт, бир форма тиктирип бербейт. Баягы салык төлөйт дегенге бирок төлөп коюш колдон келет, бирок законго туура келбейт да. Нааразычылык коштоп жаткан демилге коомчулукта кайчы пикирди жаратып жатат. Мамлекеттен жардам көрсөтүлбөгөнүнө карабай, өз арабасын тартып жаткандарга бут тоспой эле коюшса болот дегендердин санарбын. Ал эми кээ бири ар бир жаран салык төгүш керек дейт. Негизинен аларда доход болуп атат да азыр. Доход. Көп доход болуп атат. Төлөш керек. Андан башкадан ала берсе деле болмок. Эл эми зоргодон ар ким өз менет пешене тери менен эме кылып атат. А башка жактан алгандар жөн эле эме кылып атат. Менин оюм буларга өзү туура эместен алып салышычы. Мисалы, мына музыканттар, артисттер өздөрүнүн эмгеги менен, өзүнүн алекиси менен таап атқан акчасы да болчу. Ого мен каршымын. Бул туура эмес болсо керек. Бул мыйзам каршы келет да. Мен ойча туура эмес да. Кыргызстанда тойду өркүлкү менен коштоп бергендердин баасы ар кандай. Алардын канчасы патент менен иштей турганын тескеген деле орган жок. Мыйзам боюнча тапкан кирешесинин канча бир пайызы мамлекетке төгүлүшү керек. Бирок серепчилер өлкөдө көмүскөдө оокат кылган майда ишкерден тартып үлкөн ишканалар дагы көп экенин айтып, көзөмөл начар экенин сындап келишет. Акылбек Розматов, Адина Досумбетова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак.